Орусияда Токойдон 41 жаштагы кыргызстандык аялдын башы табылды. Орусиянын Екатеринбург шаарынын жанындагы Токойдон 41 жаштагы кыргызстандык аялдын башы табылды. Бул тууралуу Урару билдирди. Маалыматка ылайык ушул жылдын 30 октябрында эртең менен Екатеринбургдун түштүк батышындагы Токойдо чуркап жүргөн жергиликтүү тургун 41 жаштагы аялдын башы жок денесин тапкан. Андан кийин окуя тууралуу укук коргоо органдарына кабарланган. Тергөөчүлөр аялдын ким экенин аныктап, чектүүнү кармашкан. Маалыматка ылайык киши өлтүргөн аялдын 21 жаштагы уулу болуп чыккан. Ал киши өлтүрүүнү мойнуна алган. Тергөөнүн маалыматы боюнча эне менен уулу 2023-жылы Кыргызстанга Екатеринбургга келишкен. Аял соода борборунда иштеген, ал эми жигит жумушсуз болгон. Кылмышкер киши өлтүрүүнү ушул жылдын 20 октябрында Токойдогу май куюучу жайдын жанында жасаган. Эне менен уулу мурда урушуп кеткен. Тергөө учурунда жаш жигиттин апасын кантип өлтүргөнүн сурашканда, ал көп жолу мал сойгондугун жана бул процесске көнүп калганын айткан деп кошумчаланат маалыматта. Орусиянын тергөө комитетинин Свердлов облустук башкармалыгы Орусиянын кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө баштады. Эске салсак, буга чейин Мексикада полиция жолдун четинен 6 кишинин кесилген баштарын тапкан. Булак Назар Ньюс Кейжи. Аскерден келген уулун тосуп алган ата-эненин кубанычы. Аскердин кызматын аяктап кайтып келген уулун ата-энеси чоң кубаныч менен тосуп алышты. Узак убакыттан бери уулун сагынып жүргөн апасы уулун көрөрү менен көз жашына ээ боло албай ыйлап жиберген. Жолдоштору, туугандары жана жакындары катышкан бул учур жүрөк жылыткан сезимдерге бөлөдү. Барып бир күлбөй жүрүмүң жетпей батыңа. Оруба ата оруба, болоюн аса колуңа. Ысык көлдүн Радуга Вести салуу борборунда 4 коттедж күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда ал жакта коттедждер күйүп жатат. Өрт өчүрүүгө 5 өрт өчүрүүчү бөлүк тартылган. Өрттүн чыгуу себеби азырынча белгисиз. Алдын ала маалымат боюнча өрт биринчи катарда жайгашкан коттедждерди камтыган. ОКМдин алдын ала маалыматы боюнча өрттүн аянты 1600 чарчы метрди түзүп, жалпы 4 коттедж күйүп кеткен. Булак турмуш Кейжи. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас ТВ каналынын катталуучулары, жалпыңыздар менен берекелүү күз айында амандашып жатканыбыздан кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен талкуу кыла турган биздин темабыз, жаңылыгыбыз тойлордун бүгүнкү күндөгү алып баруучулардын бүгүнкү этикага жатпаган ар кандай оюн зооктору же болбосо ар кандай улуу муунду урматтабаган, адеп акылакка жатпаган, туура келбеген ар кандай түрдөгү видеолору элдин талкуусуна жем таштаган аябай видеолор учурда интернет социалдык тармагында аябай көп. Буга сиздин пикириңиз кандай? Деги эле азыркы коомдо цивилизация, заман өнүккөн, сыртта 21-кылым деп эле улуу адамдарыбызды, балким тойдо биздин улуу алымдарыбыз болуп калышы ыктымал. Кыргыздын маданиятына, кыргыздын бир өзүнүн этикасына дейлиби, кыргыздын каада салтына туура келбеген бул көрүнүштөр сизди кандай ойго салат? Сиздер кандай пикирдесиздер деген суроону бергим келет. Анткени өзүңүздөр көрүп тургандар видеодогу кадрлар жаштардын азыркы өсүп келаткан улуу муундун урпактарына кандай сабак берет? Деги эле азыркы алып баруучулардын, тамадалардын мына ушул оюн зоогуна алып баруусуна ким көзөмөл кылат, ким жооп берет?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, тойлордун баркы кетти, кыргыздын уяты жана наркы кетти, өтө эле чектен ашып кетти деген өңдөө пикирлер жазылып жатат. Силер дагы өздөрүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетиңиздер, анткени ар бир катталуучубуздун ою маанилүү. Заңгырата тойду беребиз, ысырапкорчулук менен кыргызда тоюбуз бүтпөйт, пайдасыз чүпүрөктөрдү кийгизебиз. Ысырапкорчулук аз келгенсип, тамадалардын мына ушундай алып баруусу адепке сыяба. Албетте ар бириңиздер ой пикир калтырыңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Балдар видео стоит. Birinci noyabr Üsküdar rayonu Koşköy ayını Raduga Vesti Salıcayı'nda Cıgaç Suru büyük ateşlerinde ört bolup жатат. Yerinde 5 ört ösürücü автоунаалар иштеп жатат. Жана андан бөлөк 2 кошумча пансионаттын унаалары жардам берип жатат. Здесь, короче, допустим, он все впечатляет. Сейчас, походу, крышу будет скрывать, что ли? Вон там. Впечатляет. А вот эти уже, да, сгорели полностью. Вон туда перешел уже. Наверное, 6 или 7 КТСК горит, походу. 6 или 7, да? Походу, ну. Вон там.